Педагогикалык тур бул мугалимдер үчүн кесиптик жаңылануунун, чыгармачылыктын жана өзүн өзү өнүктүрүүнүн уникалдуу мүмкүнчүлүгү. Мындай турларда мугалимдер иш тажрыйбаларын жакындан көрүп, заманбап окутуу ыкмалары менен таанышышат. Ар бир сабак, ар бир методика, жаңы көз караш, жаңы идея өз сабагына жаңы дем берүүчү өбөлгө. Педагогикалык турдун негизги баалуулугу чыныгы практикага байкоо жүргүзүү. Мугалимдер инновациялык сабактарды көрүп, алардын кантип уюштурулганын, окуучулардын сабактагы активдүүлүгүн кантип арттырганын, материалды түшүндүрүүнүн канча түрдүү жолдору бар экенин өз көзү менен байкашат. Бул педагогдор үчүн жандуу чөйрөдөн алынган баалуу тажрыйба. Мындан тышкары педагогикалык турда мугалимдер ортосунда пикир алмашуу орун алат жана кесиптештик, колдоо жана өнөктөштүк мамилелерди түзүүчү аянтча. Бул жерде мугалимдер бири-бирин шыктандырып, чыгармачылык мүмкүнчүлүктөрүн ачып, өнүгүүгө болгон мотивациясын арттырышат. Педагогикалык турдан кийин мугалимдер креативдүүлүк менен жаңы идеяларга байып, сапаттуу билимдин, жаңылануунун жана кесиптик өсүүнүн натыйжалуу жолдорун табууга изденишет. Эң маанилүүсү, педагогикалык тур мугалимдин ички потенциалын ойготот. Бир караганда майда көрүнгөн детальдарда чоң таасир калтырышы мүмкүн. Класстагы тарбиялык атмосфераны түзүүнүн жөнөкөй, бирок натыйжалуу жолдору. Мунун баары мугалимдин кесиптик дүйнөсүн жаңыртып, өзүнө болгон ишенимди бекемдейт. Мындан тышкары мындай турлар мугалимдердин эмоционалдык дем алышына да оң таасир берет. Мындай турдан өткөн ар бир мугалим билим берүүнүн сапатын көтөрүүгө, инновацияларды жайылтууга даяр болушат. Айрыкча бизге жакканы карта менен иштөөсү, сөздүк менен иштөө мүмкүндүгү узаттырган нерсе. Окуучуларга алдын тапшырма берген балдар үйдө Алар өз алдынча иштешет. Алар мугалим монотон эмес. Алар качан гана билимди көптүмөн билими болгондо ошол бүт согуш жеңебиздеп айлаштыра бергендигин өзүнө белгилеп алып Алган билимин сен газетаны чыгарышып, ошо менен көрсөтүп беришти. География жана математика сабактарын ошо акцент кылып, ошол жактан маалымат издегендер жакты. сүйлөмдөрүн оозунан түшүндүрүү үчүн таанытыш белгисин коюлду. Эң мага таасир калтырганы жаратылышкерлер болду. Коллаждан жөнүндө шакекчи методикалар менен кыска убакыт ичинде балдар текст менен бат эле таанышып чыгышты дагы. Балдар ошолорду өйдө бийликке жеткирип, кээ бирөө улап калса, кайра ошону өйдө төбө ашуудан ашууга аракет кылышты. 3-класстын деңгээлинде негизгиси карта менен иштөө, анан телефондогу тест менен иштеп, ошол мотивациябызын жакшы кылышты. Эмнелерди тапкан кайсы шаарлардан өткөнүн айтып берди. Кыска убакыттын ичинде баардыгы маалыматын колго алдырышты. балдар угулуштарын өзүндө сааттар бар экен, ушу сааттын желисине жылдырылып, өзүн баалап турганда аябай жатты. Балдар тажрыйба жүргүзүү менен өз көздөрү менен көрүп, колдору менен жасап, туздун эришин жана саханын эришин байкашты. Кликерсти пайдалануу менен окуучулар QR-кодду колдонуп туруп эле ар бир теңдемени толук чыгарылышын берип атышты. Кишинин бөлүгүндө баардыгы алып сүрөтүн чыгарып, эскичтердин тереңинен өзүнүн өмүр баянын айтылды. Ушул жагы атан таасирдүү окуучуларга таасирдүү болду. Окутуу окумасынын окутуу мүмкүн көргөн эстетимдери деген метод колдонуу менен эң жакшы бакалаттуу ретинде өзүнүн чыгармасын айтып алды. Сабагына жыйынтык китепчек чыгарып койду. Түздүү сүрөттөр менен анан айрымыбызды колдонуп, бизде ушундай жазабыз келип, ушул нерсени үйрөнгүбүз келип калды. Жөн эле сабак эмес, бул ошо тажрыйба көрүшүп атат. Бул үчүн баарларына терең ыраазычылык билдирем.